Өзүн блогер атаган Сыймык Жапыкеев тууралуу жарандык активист Тилекмат Куренов өзүнүн Facebook баракчасына чындыкты жазып чыкты. Текстти өзгөртүүсүз жарыялайбыз. Жапыкеев Сыймыкка окшогондорду ээрчи коебуз деп канча жолу оозубуз күйгөн. Мен Сыймык байкени эки жүздүү дебей эле коеюн. Өзүңөр жыйынтык чыгарып көргүлө. Садыр Жапаровду колдоо митингине элди дүрбөтүп коюп, өзү келбей койгону эмнеден кабар берет? Матраимовдорго каршы өткөн реакция митингине келип катышып, аз күндөн кийин кайра алардын кланын мактап, Райым байке, Искендер аба жакшы деп пост жазып чыкканда эле түңүлгөм. Баарынан дагы убагында Рыспек байкенин жанында жүрчүмүн, мамилем бар болчу деп туруп, Рыспек байкени, Үсөн Кудайбергеновду, Баяман Эркинбаевди, Санжар Кадыралиевди, дагы көптөгөн тынчыкма патриот саясатчыларды жана 90дон ашык эр азаматтарыбызды өлтүрүп, 500дөй адамды майып кылып кеткен Бакиевди жактап чыкканына кандай баа бересиздер? Макул, уурулардын бетин ачсын, бирок бүгүн ачып туруп, эртеси кайра жактап чыкканына жол болсун. Премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев мекендештерди жоопкерчиликтүү болууга жана карантин аяктаганча обочолонуу тартибин сактоого чакырды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Абылгазиев учурда өкмөт өлкөдөгү экономикалык жигердүүлүктү калыбына келтирүү үчүн даярдык көрүүгө багыт алганын белгилеген. Жумуш орундарын жана жарандардын кирешесин сактоо максатында биз тараптан экономиканын дээрлик, маанилүү жана суроо талап чоң болгон тарамактарынын иштөөсүнө этап менен уруксаат берүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Коронавирус инфекциясынын кырдаалга тийгизген таасирин эске алуу менен бул өлкө үчүн оор, бирок ошол эле учурда өтө маанилүү чечим болду. Бирок көптөр бул жеңилдиктерди карантиндик режимди токтотуу жана мурдагы жашоо шартына кайтуу катары кабыл алышууда. Мен белгилей кетейин, андай эмес. Жумушка уруксаат алгандардан башка бардык жарандар карантинди сактоого тийиш. Бүгүн вирус менен күрөштө маанилүү этап келди. Ал ар бир жарандын жоопкерчиликти жана тартипти талап кылат. Биз жумшаган бардык күч-аракетибиздин текке кетишине жол бере албайбыз, деди Абылгазиев. Ал ошондой эле социалдык аралыкты гигиена эрежелерин сактоо керектигин белгиледи. 1-майдан тарта ишмердүүлүгүнө уруксаат берилген мекеме жана уюмдардын жетекчилери бардык санитардык эпидемиологиялык талаптардын тыкыр аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик алаарын эскертип кетким келет, деди премьер. Өкмөт башчы вирустун кеңири тарап кетишине жол берилбегенин, эми ушул жыйынтыкты бекемдөө үчүн талаптарды аткарууга чакырды. Окумуштуу Жумалиев миллиарддарды кайдан алган? Интернетте кайрадан эле арам акчалар тууралуу кептер чыга баштады. Бул жолкусунда азыр жогорку кеңеште депутат болуп отурган, мурдагы жогорку кызматтарда премьер-министр, губернатор, министр жана башка болуп иштеп келген Кубанычбек Жумалиев тууралуу айтыла баштады. Көрсө ал жубайы айтылуу ырчы Роза Аманова менен 50 фирманы кармап турушуптур. Бирок декларацияларында алар тууралуу эч нерсе көрсөтүлбөгөн экен. Анысы аз келгенсип дагы бир эски прокурор, мурдагы президент Аскар Акаевдин 2 миллиард, ал эми анын окуучу шакирти, жакын адамы Жумалиевде 2,5 миллиард доллар байлык бар деп агынан жарылды. Буга эми ишенбей коюу да кыйын болуп калды. Декларацияларда көрсөтүлбөгөн 50 фирмасы болсо, анын 2,5 миллиард доллары болсо болгондур, так кесе четке кагуу кыйын. Балким азыраактыр, балким көбүрөөктүр. Бирок Жумалиев Кыргызстандагы бай кишилердин катарында турары элге белгилүү. Академиясында иштептир, анан Акаев кулагынан тартып премьер-министр кыла койгон. Бирок өлкөнүн экономикасы жарга кептелип, ал өкмөт башчы болуп көп иштей алган эмес. Башчылык кылуу колунан келбей балчайта эке алган окуучусун Акаев Жалал-Абадка губернатор кылып жиберген. Ал жакта да кыйратып жиберген эместигин айтып безилдегендер арбын болууда. Анан жүрүп эми жогорку кеңеште депутат болуп отурат, Бирбол партиясынан. Көрүп турганыбыздай ал бизнесмен болбоптур, жалаң чиновник болуп айлык алыптыр. Анан кайдан 50 фирма 2,5 миллиард доллар келип калды? Анын баары таза мээнеттин акыбетиби? Же тиги Жалал-Абад жактагылар гектарлап жерлерди алганын, базарлардын көптүгүн, имараттардын көбү анык экенин, дагы башка көптөгөн ээликтери барлыгын айтып безилдешсе, Бишкек менен Чүйдө да ага караштуу ээликтер аябай эле көп экенин тастыкташат. Эми аларды бирден санап видеодон көрсөткөнгө чейин сабыр кыла туралы. Суроо туулат да, мунун баарын Жумалиев кайдан алды? Кайсы акчага алды? Кантип алды? Эгер жогорку кызматтарда иштебесе, алардын баары аныкы болот беле, же болбойт беле? Эмнеге аны териштирген, адал арамдыгын тактаган орган жок? Эмнеге жогорку кеңеш өзүнүн депутаттарынын арты таза экенин тактабай эле
өкмөттүн, министрлердин, башка жетекчилердин артын чукмуш этип элди алдай берет? Же жогорку кеңеш ууру кескилердин уюгубу? Бул киши Акаевдин көздөй болгон жакын адамы болсо да, Атамбаев президент болуп турган кезде ага эл баатырын бериш керек деп чыкканы, ашкере даңазалаганы элдин бүйүрүн кызыткан. Себеби Атамбаев Акаевди кандай каралап жүргөнүн ал эл эмес, элдин баары билет эмеспи? Урматтуу Жумалиев мырза, Кыргызстанда таза, ак, мыйзамдуу гана аракет кылып, өз ак мээнети менен сиздикиндей байлыкка ээ болуу мүмкүнбү? Мүмкүн болсо кимди мисал келтиресиз? Эгер ак болсоңуз, ар бир тыйыныңыздын кайдан келгенин элге так көрсөтүп бере аласызбы? Лейлекте табият кырсыгынын чыгымы болжол менен 70 миллион сом деп эсептелди. Жалал Абадтын Ала Бука жана Аксы райондорунда сел ташкыны жолду жана турак жайларды каптаган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги алдыдагы күндөрү туруксуз аба ырайы кала берерин эскертип, тургундарды сел ташкындарынан сак болууга чакырды. Ала Бука районунун Кош Алмурут айылында 3-майда тартылган видеодон көчө аралап толкуп ташыган селди көрүүгө болот. Жергиликтүү тургун сууну токтотконго аракет кылса да, короо жайы ылай сууга толгонун тартып көрсөткөн. Жол толо суу агып жатат, биздин үйүбүз суунун ортосунда калды. Кошунабыздын короо жайына суу толуп бүттү окшойт. Абалыбыз ушундай болуп калды. Балтагулов айыл аймагында 8 айылда сел жүргөн. Айттырбай келген кырсык турак жайларга көп деле зыян келтирген эмес. Мөндүр аралаш жааган жаан айыл чарба өсүмдүктөрүнө да зыянын тийгизди. Балтагулов айыл өкмөтүнүн башчысы Равшанбек Дуулатов райондук комиссия жеринде чыгымдарды тактап жатканын айтты. 3-май түнкүсүн кырсык болгон айылдарды кыдырып чыктык. Учурда 7 айылда тиешелүү адистер менен бирге тактоо жумуштары жүргүзүлүп жатат. Ар бир айылда 3 чакырым жолду суу алып кеткен. 2 көпүрө жарактан чыкты. Мындан сырткары 5-10 сантиметр калыңдыктагы мөндүр жаап, буудай жүгөрү анын алдында калды. Чыгымдарды комиссия аныктап чыгат. Камсыздандыруудан өткөн турак жай ээлерине камсыздандыруу компаниясы жардам берет. Ал эми калган үй бүлөлөргө жергиликтүү бюджеттин эсебинен жардам көрсөткөнгө аракеттенебиз. 3-майдагы жаан-чачындын айынан Ала Бука районунун Балтагулов, Аксы районунун Кашка-Суу, Жаңы Жол айыл аймактарында сел жүргөн. Учурда аталган аймактарда жол каттамдарды калыбына келтирип жатат. Адам өмүрүнө жана мал жандыктарга зыян болгон жок. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Абдуманап Дейканов буларга токтолду. 3-майда нөшөрлөп өткөн жамгырдын кесепетинен Аксы районуна караштуу Жаңы Жол айыл аймагынын Жаңы Жол айылындагы жолдун 1 чакырымын 3 азык-түлүк дүкөнүн, 3 турак жайды суу каптаган. Ушул эле райондун Кашка-Суу айыл аймагынын Тосту, Туюкчар, Кара Башат участкаларында жайгашкан турак жайлардын короо жайларына жана жолдорго зыян келген. Ал эми Ала Бука районунун Балтагулов айыл аймагынын Кош Терек айылында Сугат каналынан суу ашып, 6 үйдүн жана Ызар айылындагы 8 үйдүн короосун суу каптаган. Аймактагы жарандык коргонуу комиссиясы селдин кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүп, жапа чеккендерди тактап жатат. 2-майда Лейлек районунда катталган жаратылыш кырсыгы болжол менен 69 миллион сом зыян алып келди. 4-майда вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Лейлектеги сел жүргөн аймактарга барды. Мадумаров селдин кесепетинен бузулган үйлөрдү, имараттарды көрдү. Вице-премьер-министр кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү органдарга тапшырма бергенин маалымдады. Бирок азырынча жабыркагандарга кандай жардам берилери айтыла элек. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов чыгымдар мындан да көп болушу мүмкүн деп эсептейт. Чыгымдарды эсептөөдө айрым жабыркаган жерлер камтылбай калыптыр, деди ал. Кайрадан тактоо боюнча тапшырма бердим. Исфана, Баткен, Аксуу Сумбулак жолунун сел каптаган аймактары калыбына келтирилип, машина өтүүгө ыңгайлаштырылды. Эми алдыда жол капиталдык оңдоону талап кылат. Район аймагында электр жарыгы калыбына келтирилди. Катранкы айыл өкмөтүндө гана электр жок. Белес дарыясынан өткөн линиялар үзүлүп, аны оңдоого оштон адистер чакыртылган. Кечке чейин бул аймакта да калыбына келет деп турабыз. Ал эми ички канал арыктары 2-3 күндүн ичинде калыбына келтирилет. Таза суу Исфана шаарынын тургундарына берилди. Сүлүктүү шаарыныкы калыбына келтириле элек. Баткендин Исфана шаарында да 3-майдагы селдин кесепетинен 30дон ашуун үйдүн жер төлөөсүнө, бала бакчанын короосуна суу кирген. Айрым жерлерде дубалдар бузулган, жолдорду суу каптап шагыл толгон. Бул аймакта да калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги алдыдагы күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болоорун эскертип, сел ташкыны болоорун билдирип жатат.
4-7 майда Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында нөшөр жаан жаап, дарыя арыктардан суу ашып кетиши ыктымал. Ушундан улам министрлик калктуу конуштарды сактоо жана алдын алуу иштерин жүргүзүүнү жергиликтүү бийликке тапшырды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө кооптуу аймактарда жашап жаткан 3909 түтүн элди тез арада коопсуз жайларга көчүрүү боюнча жергиликтүү бийликке эскертүү берилген. Министрлик жалпысынан 153 даана чатыр бөлүп берип, коопсуз жайга убактылуу көчүрүп жатат.